Окуучулардын жайкы эс алуусу уланууда. Кызылкай шаарындагы 130 бала Ноокат районунда жайгашкан Чыңкарай лагерине жөнөтүлдү. 100 бала жергиликтүү бюджеттин эсебинен жыл сайын салттуу түрдө барып келет. Анын ичинде көп балалуу, аз камсыз болгон муктаж үй бүлөлөрдүн балдары. Ошондой эле 30 бала шаардык кесиптик кошуундун эсебинен мугалимдердин балдары каралган. Жергиликтүү аткаруу бийлиги мамлекеттик сатып алуучулар порталы аркылуу сынак уюштурулгандыгын, анын жыйынтыгында август айына жайкы лагерь белгиленген. 130 бала ата-энелери менен шаардын расмий бийлик өкүлдөрү көңүлдүү эс алып келүүсүн каалап узатышты. Ал эми лагерлерге аларды жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызмат коштоп кетти. Балдарыбыз 10 күн эс алат. Ошол жерде балдарыбызга жакшы маанай тартуулоо максатында ушул жергиликтүү бюджеттен жылына каржылап келебиз. Менен эле бүгүн ата-энелер дагы өз балдарын узатышып атат. Ошо балдарыбыз барып жакшы эс алып, көңүлдүү жакшы 10 күндүк лагерди жакшы өткөрүп, кийинки жаңы окуу жылында жакшы бир маанайда ошол жерде өткөргөн иш-чараларга активдүү катышып, өздөрүнүн жакшы жактарын көргөзүп келет деген чоң үмүт менен биз ушул балдарыбызды жөнөтүп атабыз. Балдарыбызга ийгилик каалайбыз. Ата-энелерибиз көпчүлүгү барып өзү жайында көрүп келсе деле болот, барып лагерь аябай жакшы шарттары менен